Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Бүгүн биз Чоң Таш айылына келдик элек. Чоң Таш айылында таза суу маселеси 1 миллион 400 канча миң, 1 миллион 400 канча миңге кайсыл фирма? Үч булак деген жоопкерчилиги чектелген коому жумушту утуп алган тендерден. Анан 750 миң сому берилген. Бүгүн ошол иш боюнча азыр келип отурабыз. Мынакей азыр жаныбызда дагы депутат келген, бул Гүлжигит Болсунович. Ушул боюнча азыр өзүбүз көчмө отурум кылып бир сыра көрүп койлу деп келдик. Бул маселе боюнча дагы тактап койлу. Келжиңиз Гүлжигит мырза, сиз эми адис катары айтып берсеңиз бул жумуш боюнча. Мына азыр могу трубалар боюнча, смета боюнча болуп атабы иш, кандай болуп атат? Ушунун өзүңүздүн оюңуз, сиздин оюңуз кандай? Адис катары деп суранып атабыз. Менин оюм боюнча ведомость объемных работ боюнча 219 трубалар берилген. Новый трубалар. Анан кийин 76 диаметрдеги трубалар. Тилекке каршы акыбалын көрүп атасыздар. ГОСТ боюнча мен билишимче жаңы трубалар болуш керек эле, жаңы трубалар. Ок, тилекке каршы бу жерде колдонулган трубалар турат. Мындай айтканда, курулуш материалдары эски экенин мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Тартып койсоңуз. Эски эле трубаны киргизип аткан болот ошондо таза сууга. Ошондой болот да. Мына акыбалын көрүп турасыздар. Анан кийин бул жумуш боюнча кандай негизде, эмненин негизинде локалдык смета түзүлгөнү азыр биз аныктайбыз. Жанагы нормативный базанын 2016 РИК программасы бар бизде. Азыр анын дагы ичиндеги ресурстарын аныктайбыз. Кандай кылып жумуш алып барыш керек? Анткени локалдык сметада биринчи группа, экинчи группа грунтта деп коет. Мындайча айтканда, жер кыртысынын грунттун группалары болуп аталат. Анткени берден биринчи группа, анан экинчи группа, анан кийин үчүнчү группа, анан кийин төртүнчү группа, анан кийин бешинчи группа, анан кийин алтынчы группа, анан кийин жетинчи группа деп коюптур. Жетинчи группа деген бул аябай жанагындай эң катуу таштардын бири болот. Бирок тилекке каршы беки азыр чыкпай атат ошол грунттарды. Грунттарды чыгып бизге коюп, аны аксирип работа кылып туруп, анан кийин аныкташ керек эле да. Мен көрүшүмчө могул грунт тургаттын. Бул эми биринчи, экинчи группага жатат. Могул чыгып аткан. Калганын эми азыр ресурстарын карап аныктайбыз. Демек бул темир түтүкчө колдонулган түтүкчөлөр болот да, туурабы? Жаңы болуш керек эле, туурабы? Туура. Азыр жаныбызда да шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы турат. Бул Курамаев Максат Садырбекович, сиз айтсаңыз. Мунун 50% которулуп кеткен, бүгүнкү күндө канча пайыздык ишти жасашкан булар азыр? Мына бүгүн марттын канчасы? 16-сы. Ошондо канча пайыз жумушту жасады? 50%ын которуп берип койгонсуздар. Эми сиз эмес, эми негизин айтып атабыз да. Бул келишим түзүлгөндөн кийин ишти башташ үчүн жоопкерчилиги чектелген 3 булак коому кат аркылуу кайрылып, акча каражатын берип турсаңыздар, ишти убагында бүтөрүп тапшырып берели деген сураныш боюнча 50% которулуп берилген. Анан ошонун негизинде иш башталып атат. Мен кышында келгенимде 22 метр тереңдикке кирген болчу. Бүгүнкү күндө азыр канча тереңдикке киргенин билбейт экенмин. Ошол себептен азыр өзү бул жазып аткан коомдун жетекчилигин бүгүн чакырткам. Кара Көз шаарына келип, ошол боюнча өзүңүздөрдүн отчетуңуздарды бергилиңиздер. Бүгүн ise так маалымат алабыз. Рахмат. Мен бир нерсени айтып кетейинчи. Порталга мамлекеттик сатып алуу бөлүмүнө жарыялап атканда
ошол жерде мындай расмий тилде жазылып турат. Авансовый платеж не предусмотрено деп. Мен түшүнөм, эгер банковский гарантия берсе, же материалдарды келсе, материалдарды келип туруп, анан кийин каттын негизине кайрылса, кандайдыр бери которуп бергенге мындай бир мүмкүнчүлүк болот эле. Анан эч кандай материалы келбей туруп, теги мамлекеттик сатып алуу бөлүм порталынын условиясын түздөн түз бузуп туруп, алдын ала 50% которуу берген 750 миң тегериңдеги тыйын бул кандай негизде экен дагы аныкташ керек. Гүлжигитбек болсун, сизге бир суроо да. Сиз ушу бюджеттик комиссиянын мүчөсү катары. Бул негизи 31 декабрга чейин былтыркы иш бүтүш керек эле да, туурабы? Бул нерсе порталда да жазылып турат, мамлекеттик сатып алуу бөлүмүндө. Мен таанышкам 30 күндүн ичинде бүтүрүлүш керек деген. Келишим түзүлгөндөн баштап 30 күндүн ичинде бул жумуш бүтүрүлүш керек эле. Рахмат, 30 күндүн ичинде бүтүш керек эле. Бирок дагы бир жолу бюджеттик комиссиянын мүчөсү катары айтсаңыз, ошол учурда мындай локалдык сметасы болгонбу? Ошол сиздер акчаны бекитип берип аткан учурда? Ал өзүнчө бир мындай бир көйгөй маселе. Бизге реестрге келип атканда мындай эч кандай жанагындай адистин тиешелүү инженер сметчик деп коебуз. Аты жөнү жок, эч кандай адистин сертификатын көрсөтүлгөн эмес. Мындай эле тилекке каршы ОЗК болуп, бирок ошо суунун керектигине байланыштуу суу чыгып калсын деген ой пикир менен биз бөлүп бергенбиз. Анткени муну кандайдыр бир себептер менен ар кандай сөздөр айтылды. Бул геологический исследование деп коет экен. Бул менин билишимче 2007-2008 жылы болгон экен. Азыр өзүңүздөр көрүп турасыздар, азыркы убакта геологический исследование болуп атат. Же бул жанагындай орусча айтканда расмий тилде строительный монтажный жумушпу, же геологический исследование, ошону биринчи биз тактап аныктабыз керек болот да. Рахмат. Урматтуу достор, мынакей сиздерге дагы бир жолу көрсөтүп коелу. Мындан аркысын азыр биз кагаз иштерин карап, анан тактап дагы көрсөтөбүз. Мынакей бул чоң таш айылы. Ошол жерде элдер жашайт, ушуларга таза суу маселесинде таза суу ичип калсын деп макул дегенбиз да. Анан мындан аркысын дагы маалымат берип турабыз. Кана бул таза сууга чирип кеткен турбаларды алып келип койгонго? Четтерин, үстүдөн мулар бүт сөзүлүп турат. Бул суу малга эмес да, анан элге да, туурабы? Мазат мырза. Караңчы. Ушинтип эле суу бере берсе болобу, эмне деген? Болбойт да мындай. Таза эле эски турбалар деле. Ортолор. Чирип калган эле турбалар деле. Эмне деген? Ай, ятты.